Арбаңыздар, ардактуу бизди угуп жаткан угармандар, көрөрмандар барыңыздарга ысык салам айтабыз. Анда биз баштадык. Угуп жатканыңыз үй бүлөлүк Окей радиосу. Үй бүлөңүзгө бакыт тилейбиз. Окей радиосу сиздер менен чогуу биргеликте бекем үй бүлөлөргө жакшы кеңеш, жакшы сунуш, жакшы бир ойлорду ортого сала турган сиздин үй бүлөңүз. Келиңиз анда бүгүн дагы ойлорду ортого салып уруштаталы. Кызматта уулуңуз журналист Канат Алмамбетов. Бүгүн дагы кызыктуу коногум бар. Билесиз, жума сайын биз кызыктуу коноктор менен дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештерибиз менен маек алып келебиз. Анда бүгүн дагы дал ушул Германияда медицина тармагында эмгектенип келген Höxter аталышындагы кичинекей шаарчада бүгүнкү күндө ушул элдерге жардамын тийгизип, эми медицина тармагындагыларды бүгүнкү күндүн баатырлары деп койсок дагы туура болор. Биздин мекендешибиз Аскат Түркбаев менен маектешели деп турабыз. Саламатсызбы, Аскат мырза? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы, маанай жакшы? Баары жакшы, ор жайында, жогорку деңгээлде. Жакшы. Баягы жылмайгандын өзү сонун дейт экен, анткени ден соолуктан кабар берет дейт эмеспи? Ансыгандай мен ойлойм, биз баягы канчалык күлсөк, канчалык кубансак, ошончолук жакшы нерсе биздин көмүскө аң сезимдин астында ал кадамдарды жаратат экен да. Келиңиз, анда кайгыргандан пайда жок, кабакты бүркөгөндөн пайда жок экен. Биз азыр бир жай дасторкондо отурганда бир маектешип баштайлы. Жакшы. Алгачкы эле суроом ушул сиздин негизи эле ушу Германияга барып иштеп калганыңыз, мына ушуну бир кыскача айтып берсеңиз, кандай болду эмгек жолуңуз? Германияга келип баштаган биринчи жолу 2015-жылы келгем. Анда окуу максат өзгөчө бир немис профессорлор Кыргызстандан ушундай кыргыз врачтарды алып келип бул жерде окутуп, анан кайра Кыргызстанга жөнөтө турган бир программа болчу. Ошо немистер Кыргызстанга бир жаңы заманбап ооруканада салып беребиз деген максат боюнча бир келишим түзүлгөн болчу. 2011-жылы ошо программага эме кылып бир топ адистер менен коллегаларым менен катышканбыз. Ошол жерден 6 адисти тандап алган. Анан кийин ошодон кийин башталды. Жылына бирден доктурду алып келет, бияка окутат, ооруканада ошо көрсөтүп, кандай иш жүрөт, кандай иштешет. Анан 2011-жылы башталган, 2015-жылы ошол кезде жаңы оорукана салыныш керек эле. 2015-жылга 2016-жылдары биз кайра келип, ошол жаңы ооруканада иштеп калышыбыз керек эле. Ошол баягы Европа стандартындагы, немистердин стандартындагы оорукана болуш керек эле. Тилекке каршы 2015-жылы программа жабылды. Себеби дегенде ал немистер тараптан бүт коюлган талаптар алар аткарылды. Бирок биздин Кыргызстандан коюлган талап аткарылган жок. Акыркы жылдары немистер ушу кыргызстандыктарга бир эле талап кылган. Шаар ичинде бир жер бергилечи, 30-50 гектар жерде болуш керек. Ошол жерге оорукана, автопарк бүт эмеси менен жасайбыз дегенде жылда келишет, жылда жаңы премьер-министр, жылда жаңы келишим, анан кайрадан жыл сайын жаңы премьер келген сайын кайрадан баягы нөл позициядан кайра жылышка бул өзгөчө немистерге мындайча айтканда кыйынчылык болду окшойт. Ошондуктан 2015-жылы бул программаны жаап салышты. Мен кайра келдим, көп тажрыйбам бул жерде мындайча айтканда аябай көз караш өзгөрүлдү. Тажрыйбаны мындайча айтканда байыттык десек болот. Кыргызстанга келдим, бирок Кыргызстанда тилекке каршы мамлекеттик эмеде мен өзүм тапкан жокмун. Себеби ушу көргөн, уккан, окуган нерсени Кыргызстанга киргизиш бүгүнкү күндө абдан кыйын экен да. Анан өзгөчө Юрфа клиникада бир жыл иштедим.
Анан кийин карап эме кылгандан кийин кой деп өзүм терең бир ойлонуп анан кийин кайра Германияга аракет кылайын деп документтерди тапшырдым. Документтерди тапшырып бияка чакырышты, экзамендерди тапшырдым. Экзамендерди тапшыргандан кийин анан эми азыр мындайча айтканда 40ка чыгып калдым. 40ка чыгып бул жерде эми кайрадан мындай айтышып айтканда карьераны баштадым да. Жакшы, ушул жерден бир суроо жаралат да. Эмне үчүн, эмне түрткү болду сизге кайра ушул Кыргызстанда иштебей Германияга кетүүңүзгө? Эмне болду? Же ал жактагы көнүп калган, же болбосо Жок, мындай? мен Кыргызстанга эле иштейм, Кыргызстан деп эле жүргөм, бирок биринчи орунда эми сөз жок. Мен ачык эле айтам, Кыргызстанда дарыгер катары мен мындайча айтканда өкмөттүн ооруканасында иштеп жүргөндө эми мындайча чындап эле айтканда тилемчиледей болуп эле кол сунуп жүрөсүң. Бул бир. Эмне себептен? Айлык жетишпейт. А, Чындап эле айтканда ушинтип эле кол сунуп жүрөсүң. Кол менен этими актап койгула деп жалдырайсың. Себеби үйдө бала чака бар, алардын да курсагы ачат. 5000 сом менен бага албайт экенсиң. Ошондо Атамбаев келгенден кийин бир 8000 сомго чыкты чындап эле айлык. Бирок ал эч нерсеге жеткен жок. Эми мындай үй жай биртке комфорт деп өзүңө бир машина алайын десең, андай мүмкүнчүлүк бул айлык менен жок. Бул бир түрткү. Экинчи түрткү, мамлекет да сыйлабайт, эл да сыйлабайт. Мээнетиң тебеленип эле калат. Бул экинчи түрткү. Ошо. Анан салыштырма баары мындайча караганда көз карашым бир топ өзгөрүлдү деп айтканын себеби мындай өнүккөн мамлекеттерди алып карасаңар, биринчи орунда мугалим, экинчи орунда врач, үчүнчү орунда юрист. Ушул үч кесип элита деп эсептелет. Ошол эле бир жерге барып банкка барсаңарбы, же бир жерге келип мен ушундай доктор элем, бир маселе боюнча келдим элем дегенде, жөнөкөй элге караганда ошол жерден да келиңиз деп өзгөчө кабинетке киргизет. Ошентип кичине баягы кандай болбосун дагы биртке жогорураак, тереңирээк, жакшыраак көңүл буруп, кабыл алып тейлейт. Кыргызстанда элита деген бизде понятие, мындай түшүнүк өзгөчө, башкача. Кетири деп айтат. Таптакыр эле кетири. Буну бул жерге көрүп эме кылгандан кийин ошо түрткүлөр болгон үчүн анан буяка келдим. жакшы. Эми сиз мына Германияны анан Кыргызстанды салыштырып деле бүгүнкү күндө негизи эле биздин медицинанын акыбалы жана келечеги тууралуу оюңуз кандай? Мен пессимист болгум келбейт, бирок айтышат, мындай пессимист хорошо проинформированный, оптимист дейт. Фактылар менен карап эме кылганда, биздин медицина ушу 90-жылдан баштап ылдый баратат, ылдыйлап, сапаты дагы бүт жагынан мындайча айткандай бузулуп баратат. Ошо 30 жылдык тарыхты карап, анан азыркы ал абалды караганда биздин медицина эч качан өнүкпөйт деп ойлойм. Анан кийин мындайча келечек жок деп эле айтса болот да, мындай айтканда. Биз артка баратабыз. Эмне себептен? Себеп мындай мен медицинадан да тышкары башка кичине баягы массалык маалыматтарды окуйбуз биякта, анча-мынча бир башка китептерди окуйм, социология, политология жөнүндө, тарых боюнча. Өнүккөн мамлекеттердин баарын карасаңар мындай G7 деп, G7 деп баягы гигант 7 мамлекеттер. Ошо мамлекеттердин эң өнүккөн себеби биринчи орунда мен ойлойм, булардын эки эле программасы бар. Ички саясат. Ички саясат жүргүзүп атканда булардыкы саламаттык сактоо жана илим билим биринчи орунда. Эмени карап көрсөңөр, мына ким барбасын бизде шайлоого. Баары айтышат, коррупция менен күрөшөбүз, экономиканы көтөрөбүз, орун жайынды кылабыз дейт. Эми ошол эле салыштырмалуу мындай
батыш жактагы мамлекеттер шайлоодо айтылып аткан сөздөр. Ишке ашып атабы, ашпай атабы бул башка кеп, а бирок ошо айтылып аткан, талап коюлуп аткан маселе бул. Жылда болгон шайлоодо ар бир мамлекетте булар айтып келишет. Биз дагы жаңы мектеп салабыз. Биз дагы жаңы бала бакча салабыз. Оорукана салабыз. Саламаттык сактоону оңдойбуз. Эми буларда баягы страховой система дейт. Ошо страховой системада өзгөчө мындай бир топ оорулар ошо страховка менен камсыздалынат. Анан анча оорулар мисалы страховка жаап кетпейт да. Анан көбүнчө ошону айтышат, мисалы шайлоого баратканда биз ушундай кылабыз, салыкты түшүрөбүз, акчанын баарын ушу саламаттык сактоого жумшайбыз деп такыр мындай эме кылып тереңирээк мындай карап көрсөңүздөр, ошол жерде шайлоодо бүт айтып аткан саясаттар аябай басым кылышкан бул илим билим жана саламаттык сактоо. Эмнеге? Себеби дегенде эл ошого кызыгат. Эл ошо суроону коюшат. Шайлоо келгенде, мектеп боюнча кандай, илим билим боюнча кандай программаңар бар, саламаттык жөнүндө кандай программаңар бар деп ошону сурашат. Сураганда булар ошону жооп берип, мындай кылабыз деп убада беришет. Эми бизде карап көрүңүз, биринчи эл да ошого кызыкпайт. Экинчи, бир да саясатчы эл кызыкпагандан кийин, элге кереги жок болгондон кийин эмне кереги бар ал жөнүндө сөз дагы көтөрөт. Бир жолу гана байкадым, ушуна 2017-жылы жана президенттик шайлоодо ошо Бабанов бир жолу ошол жерде айткан, жогорку деңгээлде саламаттык сактоону оңдогонго кыргыз эли татыктуу деп ошол же баягы шайлоонун астында бир сөзүмүз бар эле да, ошо саламаттык сактоо жөнүндө. Эми азыр пандемия болду, пандемиядан кийин азыркы ал абалды баарыбыз эле көрүп жатабыз. 30 жылдын мындайча айтканда жыйынтыгы саламаттык сактоо кандай, анан илим билим кандай. Өзгөрүш биз көрбөй атабыз. Эч кандай өзгөрүш жок. Азыр карасаңар, жогорку кеңеште да сапатсыздыктар иштеп жүрөт. Эми ошо эки сөздү мындайча айтканда сүйлөй албай, грамматика жагынан да эмес, мындай башка эч эме жагынан, эми мындайча айтканда жөнөкөй сөз менен айтыш абдан кыйын болуп атат да, чындап эле эмоцияга берилип кеткенде биякта жакшы сөз чыкпайт. Сапатсыздык, чындап эле бир сөз менен айтканда сапатсыздык. Жакшы, эми сиз ошону билип атасыз, көрүп атасыз. Эми сиздин сунушуңуз кандай болот эле? Мисалы биз ушул нерседен кандай кылганда сиздин оюңуз боюнча мындай ошол нерсени туура жолго сала алабыз? Туура жолдо эми мындай пропаганда деп азыркы күндө пропаганда бул мындайча жаман бир сөзгө айланып калган да, орустардын пропагандасы, Американын пропагандасы деп. Ар бир мамлекетте пропаганда болуш керек. Мына мисалы тамекиде жазылат. Тамеки тартпа, ден соолукка зыян. Бул пропаганда. Советтер Союзунда ар бир мектепте кире беришинде жазылып турган эле. Оку жана оку, В.И. Ленин. Бул дагы пропаганда. Бул жакшы пропаганда. Ошондой пропагандалар ар бир мамлекетте, өнүгөйүн деген мамлекетте болуш керек. Биринчи бизде ошо саламаттык сактоо боюнча, анан илим билим боюнча эч кандай пропаганда жок. Сиз өзүңүз мындай көчөдө жүргөнүңүздө байкап көрсөңүз, бир рекламный щиттер бар, рекламный роликтер, телевидениеде эмеде барбы бизде ошондой? Эч кандай пропаганда жок. Чындап эле айтканда эч кандай пропаганда. Бул бир. Бул эми пропаганда бул биринчи эле кадам. Экинчи кадам чечиш кандай? Эл өзү кызыгыш керек, эл түшүнүш керек. Өнүгүш үчүн жок дегенде мындайча айтканда 25 жыл мээнет болсо, жалпы эл мээнет кылып окуп, илим билим тереңдете эме кылса, 25 жылдан кийин бул айтканда бир муун. Ошондо анан кийин мындай экономикалык жактан, социалдык жактан
маданият жактан да бул бир эле кадам. Дагы 25 жыл биз ошондой эме кылсак, бул экинчи муун ошондой сапаттуу кылып чыгарсак, бул экинчи кадам болот. Бизге 30 жылдан бери кадам алдыга жылбай, артка жыл. Мында мен караштырып көрсөм, окуп келгенде, илгери мына бир 10 жыл мурун орусча мен Google'дан териштирип көрдүм. Самые читаемые нации мира деп. Биринчи орунда Индия турат экен. Экинчи орунда Кытай турат экен. Үчүнчү орунда Малайзиябы, ушу мамлекеттер болсо керек. Же Индонезиябы ошо. Төртүнчү орунда немистер турат экен. Жетинчи орунда орустар турат. Эми акыркы 30 жылды мындай эме кылып көрсөңөр да, ошо кайсы мамлекеттин эли көп окуса, мына 30 жыл, акыркы 30 жылды эле карасак, Кытай кандай өнүктү, Индия кандай өнүктү, Малайзия кандай өнүктү, Германия илгертен бери өнүгүп келатат. А илгери Советтер Союзунда Советтер Союзу ушу самый читаемый нация деп мындай окуй турган эл деп 3-4 төртүнчү орунда турган. Азыркы күндө 7-8 орунга түшүп калган да. Анын орто статистикалык боюнча мындай немистердин карап көрсөм, орто статистика боюнча ар бир немис жылына 20 китеп окуйт. 20 китеп. 20 китеп жылына. Эми бул жалпы баягы 80 миллиондук халкка мындай бөлгөн. А жанагы илимдүү, билимдүү, интеллигент эмелер болгондо алар бир 40-60ка чейин окушат. Сөз жок, биякта деле окубаган таптакыр баягы эме деген мындайча айткандай, эми окуу билимге көңүл бурбагандар адамдар бар. Бирок ошо илимдүү, билимдүүлөрдү карап көрсөңүздөр, 40-60 китеп окуганга убакыт табып, ошол китепти анализ кылып, анан кийин ошо өзүнүн жаш өспүрүм муундарга ошо китептин мазмунун мындайча айтканда берип, түшүндүрүп, чайнап, оозуна салып берген, бул дагы өзгөчө мээнет. Анан мен экзаменге даярданып атканымда мен бул жерде бир абдан жакшы YouTube'дан бир немис профессордун лекциясын таптым. Фармакология боюнча. Кандай дары, мына ооруга, адамга кандай таасир этет, кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар, эмнеге биз көңүл бурушубуз керек, качан беришибиз керек, качан бербешибиз керек. Ошонун лекцияларын окуп көрүп мен абдан таң калдым. Мен окуп атканда медакадемияда мен ошого барабар ошо деңгээлине жетиштүү бир гана лектор патофизиологиядан доцент Раимов деген киши бар эле. Ошол доцент абдан сонун лекция окуйт эле. Башка мындай доцент, кафедра, профессорлор ал деңгээлге жетпейт. Себеби бул баягы кызыгы жок да, мындайча айткандай. Өзүнүн кесибин сүйбөй элестеткиле баягы. Мисалы эмнеге Чубак Ажынын жана видео YouTube каналында абдан кызыктуу. Себеби ал ушунчалык берилип, жанын берип ошол жерде мындайча айткандай чайнап ар бир ошол жерде отурган кишиге оозуна салып берип атат. Түшүнүктүү болуп атат. Эл түшүнүп атат. Абдан татаал нерселерди оңой жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, чайнап, оозго салып берет. Сенин ишиң ошол жерде жутушуң керек, анан өзүң анализ кылышың керек. Болду. Бул профессор дагы ушундай абдан бир татаал фармакология деген сабакты, бул абдан кыйын чындап эле медицинада сабак. Ошондо оңой тил менен түшүндүрүп оозго салып атат. Анын эмесинде комментарийлер окусам, ал жерде медик эместер дагы мындайча анча кичине кызыккан адамдар көрөт экен дагы, мен эми түшүндүм деп жазып атышат да. Эмнеге мага менин докторум мына дарыны бериптир, тиги дарыны бербей коюптур депчи. Бизде мондойча айтканда ошо илим-билим системасын кичине көз карашын өзгөртүшүбүз керек. Мына азыр жаңы министр мындай англис тилди да билет экен, немис тилди да билет экен. Балким тарых өмүр баянын карап аттым, бирок эми тил билген бул абдан жакшы деп ойлойм. Эми бирок ал киши жалгыз.
ал кишиге жок дегенде бир 5 адам, өзүнө окшош 5 адам керек да, мындай тил билген. Асхат мырза, ушул жерден сөзүңүзгө каралжы муну мен кошоюнчу. Мисалы сизге чейин мен америкалык, анан Пакистандан доктурлар менен сүйлөштүм. Алар мындай дейт да, мисалы сиз дары тууралуу айта кеттиңиз азыр. Силер дейт, дары ичет экенсиңер көп дейт да. Анан дарыңардын таасири, касиети дагы алсыз экен дейт. Пакистандык айтып атат жана америкалык айтып атат да. Анан бир кемчилигиңер дейт, америкалык айтып атат, адамдарыңар келет дагы мага дейт. Мага капельница кой дейт. А эмне үчүн койушум керек десе, мен ооруп атам дейт да. Сага капельница коюунун кереги жок деп мен түшүндүрөм дейт. Баарыбыз түшүндүрөбүз дейт. Жок, мен капельница алышым керек дейт. Балким биздин ушул адамдардын сиз жалпы түшүнүк керек деп атпайсыз. Балким ушундан да келип чыккандыр. Мына өзүбүз Ошо айтып атпаймынбы? Бул пандемияда алсыздыгыбызды, иммунитеттин канча алсыраганын ушундан деле байкасак болот. Эми мындай дейт да, бир жакшы ой бар экен. Дарыгердин биринчи милдети массаны дары ичпөөгө тарбиялоо деп Уильям Ослер айткан экен да. Анан сиздин кошумчаңыз. мен дагы эми моундай да, биринчи ошо пакистандык, америкалык айтып аткан тааныштарыңыз туура эле айтып атат. Мен деле Кыргызстанда иштеп жүргөндө ошо кыргыз өзүнүн жарандары келип, мен ооруп атам, мага бир капельница салып бер. Макул, кандай капельница салып берейин? Билбейм, аны сен билесиң да. Мен билбей атам. Мен түшүнбөй атам, сиз эмнеңиз ооруп атат. Мен ушу жаным ооруп атат. Жаным ооруп атат деп мындай жөн эле бир мындай эмени сүрөттөп атат да. Эми сөз жок, ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосунда проблемалар бар. Мындайча айтканда кичине стресс болот, давлениясы көтөрүлөт, анан кичине ошо эме болгон үчүн капельница керек. Анан жок, мен сага эме кылбайм, бар. Кичине барып эс алып, таза аба жутуп, кичине бир 2-3 километр нары бери басып, ой чуркатып эме кылса, баягы өзүнүн кичине өзүн успокоить этип эме кылгандан кийин бул баары кетет. Жок, анда мен сени главврачка чалам. Чындап эле барып главврачка чалат. Мени кабыл албай койду, мага дары салбай койду дейт. Главврачка андай проблема кереги жок, ага оңой эле. Мынаны кабыл ал дагы, бир нерсе айтпай. Макул. Алып аткан ошо чындап эле эгерде мындай логика менен эме кылсаң, алып аткан жөн эле сууну эле мындай тамырга сайып койгон. Сууну эле. Анан ошол сууну алгандан кийин, жакшы болуп калдым деп туруп кетиш. Анасыга. Жөн эле суу. Натрий хлор, физрастворду эле алып эле куюп койсо, эми баарын эмес, сөз жок, кээ бирлер давлениясы менен келгендер бар. Анда бул жактан турбайбы, Көбүнчөсү. Анан биздин эл көнүп калган ошол врачтарды жана мугалимдерди басынтып турган. Мен айткандай болот. Сен мунаны кылышың керек деп. А бул жерде врачтын ой пикирин эч ким эме кылбайт. Анан кийин ошо жана дары боюнча суроо эме кылып атасыз. Дары деле бычактай да. Бычак менен биз мисалы күнүмдүк жашоо турмушта көп иштерди кылабыз, туура? Ошол эле нан туурайбыз, картошка тазалайбыз, пайдасы көп. Ошол эле бычак менен хирург деле операция кылып, сокур ичекти алып коет. Ошол эле кезде ошол эле бычак менен мына адамды деле жөн эле муздап өлтүрүп койсо болот, туура? Туура эмес колдо, туура эмес максат. Дары деле ошондой. Дарыны деле мындайча айтканда керек кезде ичиш керек. Керек эмес кезде эмне кереги бар ичиш. Ар бир дары дармектин жакшы жагы бар, жаман жагы. Биз ошо дарыны жазып бейтапка берип атканда, биз ошо жакшы максат менен беребиз. Бирок баары могу артында биз так ойлоп эме эсте туруш керек. Побочный эффект дейт. Аллергия болушу мүмкүн, же башка эффекттери, аллергия эмес, башка эффекттери эме болушу мүмкүн деген ойдо туруш керек. Бул эч качан унутпашыбыз керек. Анан сөз жок, көп дары иче берип, жылда өтөт, эме болгондон кийин эффекти жоголот. Анан кийин мына побочный эффекттер эле пайда болот. Бизде эми чындап эле айтканда сапатсыз дарылар көп. Эмнеге?
Бул дагы деле жанагы эле мыйзам. Сапаттуу дарыны алып келиш үчүн бизде мыйзамдар, протоколдор болуш керек. Мисалы ошол эле пандемияда баягы коронавирустун пандемияда биринчи протокол, экинчи протокол, жаңы протокол, үчүнчү протоколдор менен протокол деген эми. Ошол жерде мына элестеткиле, жөн эле мына дары, аспирин. Ушу Германияда ушу аспирин Индиядан келеби, Кытайдан келеби же Россиядан келеби же өзүнүкү болобу? Булар протокол кылган. Протокол дегенде мындай стандарттар, требованиялар. Ушу дары кандай технология менен чыгарылыш керек? Ичинде кандай канча миллиграмм болуш керек, дозировкасы болуш керек. Ошонун баарын протоколдоп, мыйзам аркылуу киргизилген бажыда турат таможня. Ошо дары кирип атканда текшерет. Мына требования талапка жооп береби, жооп бербейби. Жооп бербейби, давай, до свидания. Жооп берсе, сөз жок, кире бериңиз, аптекаларда соода кыла бериңиз дейт. Бизде болсо жанагы соода экономикасы деп эч кандай стандарт, протоколдор жок. Сөз жок, ошол эле Минздрав, ошол эле жогорку кеңеш бирге иштеш керек. А бизде жогорку кеңеш, Минздрав баягы бирге иштегиси келбейт, бири-бирине ошо проблеманы түртө берет. Ошол стандарттар, протоколдор жок болгон үчүн бизге болгон ар кандай мусор, мындайча таштанды дары-дармек, сапатсыз, эч кандай жооп берилбеген эмелер келип атат, дары-дармектер. Анан алардын көбүнчөсү чындап эле айтканда артык кылабыз деп биз тыртык кылып атканда эле дары-дармектер көп, чындап эле. Анан айтышат, мына бизде өзү дагы негизи система биртке өзгөчө да. Ошол эле аспиринди алып көрсөк, бизде кардиомагнил, тромбоаз деген дарылар бар. Бул аспирин менен магнезий. Мисалы Германияда мындай дары жок. Тромбоаз, кардиомагнил деген. Себеби буларда мындай стандарттар жок. Бизде бар. Ошо дары бизде мына аспиринди, кардиомагнил, тромбоаз деген дарылар бар. Бул деп немистерге айтсаң, алар таң калат, эмне кереги бар депчи. Бизде мына протоколдор бар, стандарттар бар, мыйзам ушундай. Биз ушу менен иштейбиз, жаңы башка эме кереги жок дейт. Алардыкы чындап эле туура, алар баягы элдин ден соолугун ойлоп. Биздикилерде болсо андай эмес. Эмнеге андай эмес? Себеби дегенде чындап эле айтканда, ошо көп эле фирмалар, биздин ошол эле профессор, академик, медицина тармагы иштегендер, ошол эле депутаттар, ошол эле фарм компаниялар менен иштейт. Алар ошо фирманы ошол жерге, Кыргызстанга кирип, ошо фирма дары-дармегин саткан үчүн, бул фарм компания абдан өзгөчө бай, акчалуу, майлы сүттүү жер деп койсо болот да. Алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эле ошо мыйзамдарды, стандарттарды, протоколдорду чыгаргысы келбейт. Ошондуктан бизде ушундай сапатсыздык болуп жүрөт. Жакшы. Эми кийинки суроом болсо, мына сиз өзүңүз айтып атасыз, Германияда юристтерди, врачтарды жана мугалимдерди мындай кадыр баркы жогору деп. Эми бизде өзүңүз билесиз, мына өзүңүз айтып кеттиңиз, иштегенде менин айлыгым жетчү эмес деп. Анан биздики айлыгы да аз. Ошол эле карата, ошол эле жактан биздин адамдардын да болгон, докторлорго болгон мамилеси дагы бир бөтөнчө да, башкача. Эми сиз ушу Германияда иштеп атасыз, сизде кардарлар келгенде мамиле кандай? Ушу мамилени айтып бериңизчи, мындай айырмачылыгын. Абдан сылык. Абдан сылык. Абдан сылык. Сиз деп турат. Оорукананын ичинде ошо жүргөндө, эми чындап эле айтканда, мындай жогору деңгээлде уулусубу, кичүүсүбү, карысыбы, аялыбы, эркегиби баары бирдей мындай эме кылып, дарыгерлерге абдан сылык мамиле кылат. Мен деле балдарым азыр мына мектепке барып эме кылгандан биз деле ошол жерде көрөбүз, мугалимдерге абдан сылык мамиле, ушундай жылуу, ысык,
Анан эгерде мугалим айтса, кечире сиздин балаңыз быйыл экинчи класска өтпөй калды, ал биринчи класста дагы бир жолу кайталаш керек. Сөз жок, кичине баягы нааразычылыгы болот, бирок баягы биздикиндей аябай негативдүү, агрессивдүү эме андай жок. Неге менин балам экинчи класска өтпөйт, сен окутпай коюпсуң эме деген жок. Ал жерде заматтайт. Эгерде нааразы болсоңуздар, келгиле далилдейли. Мен далилдеп берем, сиз балаңыз менен кичине үйдө отуруп 1 саат, күнүнө 1 саат убакыт бөлгөн эмессиңиздер. Ошондуктан бул башка класстар, башка окуучулардан, ушу класстын ичинде башка окуучулардан биртке төмөн артыраак калып калды. Ошон үчүн кайра биринчи класска кайтарыш керек дегенде, рахмат маалымат бөлүшүп койгонуңузга, убакыт бөлгөнүңүзгө деп башка эч эме кылбайт. Жакшы. Ой сүйлөбөйт. Сизден ушул кыскача оюңузду билгим келип турат, мынакей мына пакистандыктар биздин ушул Кыргызстандагы 4 окуу жайды кара тизмеге киргизди. Жалпысынан 12-ни. Анан 4-өө кайра кара тизмеден чыкты да. Ушул боюнча оюңуз кыскача. Мен өзү негизи пакистандык болгондо, Пакистандын жараны болгондо, мен пакистанец болгонумда, ошо биздин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларды көрүп, базасы кандай экенин көрүп дегенде, кара тизмеге киргенден кийин мен чыгармак эмес, чындап эле. Эмнеге дегенде, эмнеге анда биздин ошо медициналык жогорку окуу жайлар Европада кара тизменин ичинден чыккан эмес. Кыргызстандын бир дагы университети Европа, Америкада, мындайча айткандай, кабыл алынбайт кара тизмеде. Бирөө дагы. Бириси дагы кабыл алынбайт. Кыргызстанда алынган дипломдор бириси дагы Европа менен Америкада азыркы күндө кабыл алынбайт. Ал жөн эле кагаз алат, жөн эле ал эле ыргытып. Биздин ошондо окуу системабызда айырмачылык барбы? Окуу система эмес, эми сапат да, мындайча айтканда. Сапатта. Сапатта. Зачеттор сатылат. Мен окуп жүргөндө эле ошо зачеттор $50 ошол эле пакистандыктар, арабтар сатып алышчу. Сабакка келишмес. Анан ошо пакистандыктар эми чындап эле айтканда, мен окуп жүргөндө бар эмес, бирок 50% бул жерде жөн эле студент катары окуу жайга кирген. Бирок ошол кезде окубай эле бизнес жүргүзүп. Мен билишим боюнча, мен жакшы билбейт экен, бирок мен билишим боюнча жеке жумушкер катары чет мамлекеттин жараны Кыргызстанда виза алыш үчүн башка бир статус, өзүнчө бир салык төлөп эме кылса керек. А студент бул башка статус. Ал жерде башка акча төлөнөт. Мен ойлойм, булар көбүнчөсү бизнес катары келишет, бизнес үчүн келишет дагы. Анан студент катары кабыл алынып, ошо студенческий виза менен жүрүшөт. Ошондо салык, таможня, налог эме бүт баарын, мындайча айткандай, башка схема менен кетет. Бул жанагы эле коррупционный схема деп ойлойт да. Анан ошо кайра келген студенттер, мындайча айткандай, 6 жыл окуп Пакистанга келгенде экзамен тапшыра албай эле, чындап эле ошол жерде билинет, экзамен алганда эле билинип калат кандай илим эме болгондо. Бул биринчи, сапат начар деген. Экинчиси, биз мындайча айткандай, илим системаны чындап эле өзгөртүшүбүз керек. Жакшы. Кайрадан башыбыз керек. Ошо мугалимдерге биз айлыкты ушундай көтөрүшүбүз керек. Мугалим балдарга сабак өткөрүп атканда мындай ойлобош керек да, бүгүн азыр мен балама эмне тамак берем, кайсы ботинке кийгизем. Андай ой болбош керек мугалимде. Мугалим ошо сабакка киргенде ошо 20-30 баланын кандай жогорку сапатта илимди, билимди мына ошо мээсине куюш керек деген ошол эле максат менен келет. Мен 100% гарантия менен айтам, бизде 99% бүт эле мугалимдер ошол жерде отуруп алып, балам ачка калбады экен, балам жылуу үшүп калбады экен, эртең эмне тамак берем, бутуна эмне кийгизем деген жалаң эле, мындайча айтканда, материалдык ушундай кемчилик болгон үчүн
оюнда ошол эле проблема. Ошо оюнда эми элестеткиле, балаңар ооруп атканда, балаңар кыйнанып атканда сиз башка бир ой менен алектене албайсыз. Бир да адам андай алектене албайт. Анан кантип биз ошо мугалимдерге ушундай талап кылабыз? Ачка кал, жыңалач кал, көчөдө кал, бирок оюң таза, мына 30 балага сен жогорку деңгээлде сапаттуу илим билим бер. Ошол эле кезде врачтар да алдылар. Врач деле ошондой эле. Операцияда турабы, же бейтапты кабыл алып атабы, анын ою бир гана ушул бейтап менен болуш керек. Отуруп алып ошол жерде бүгүн эмне тамак жейм, бүгүн балдарга эмне алып барам, үйгө эмне көтөрүп барам, холодильник, муздаткыч таптакыр бош, эч нерсе жок. Баламга мектепке барганда кайсы өтүктү кийгизем деген ошо ойлор менен эле жүрүп, сапаттуу ишти эч ким аткара албайт. Жакшы. Эң жакшы ойду айттыңыз. Ооба, чынында эле ошондой. Эми баягы ар бирибиз эле кааласак керек. Ошо чет жакта окуп келген улан кыздарыбыз ошол Кыргызстанда эле иштесе, чынында эле жогорку, сиз айтмакчы, жакшы айлык төлөсө, алар үчүн бир шарт жагдайды түзүп берсек, бүгүнкү күндө баягы чемодандын үстүндө отуруп жаштарды эле сырт жака кеткиси келгендер канча. Бүгүнкү күндө күндөн күнгө ушул система менен кете берсек дагы көбөйө берет. Бул өкүнүчтүү деп айтат элек. Бирок эми кандай гана болбосун, рахмат. Мен сизге да ыраазычылык билдирем. Азыр убактыбыз дагы карасам келип калыптыр. Анан Кудай буйруса дагы байланышып, кабарлашып, буйруса маек курушубуз керек экен сиз менен. Анан менин дагы суроолорум бар эле, алар дагы калып калды десем болот, дагы суроолорум. Эми сизге эркин микрофон берейин. Элибизге кандай тилегиңиз бар айта турган? Биздин эл азыр кичине мындайча айткандай сапатсыз, сабырсыз болуп баратат. Сабырсыз дегенде мындайча чыдамкай эмес, чыдамы жок. Элдер азыр бир талап коет, мына жаңы президент келди, эми жашоо өзгөрүлөт. Биздин эл ушундай баягы үмүт кылып, баягы жашоону мына бүгүн эртең 5 мүнөттөн кийин жакшы жакка өзгөрүлүп кетет деген үмүт кылып атат да. Бул эми мындайча айтканда чындап эле үмүт, бирок эми реалдуу кичине баш менен эме кылганда жакшы жашаш үчүн жок дегенде бир 5 жылдык мээнет керек. Чындап эле айтканда 5 жыл. Мамлекеттик деңгээлде караганда жок дегенде бир муунду биз бузбай, так бир калкта ушу жогору көздөй алып барышыбыз керек. Ошон үчүн мен ошого жетиш үчүн биринчи орунда эл мындай чыдамкай болуш керек, сабырдуу болуш керек. Жөн эле талап кылып эле кел мага бер дебей, ичине өзү дагы бир иш аракет жүргүзүш керек. Жок дегенде ошо иш аракет ушу кичине өзүнүн илим билимине көңүл буруп, бирке китеп ачып окуса, ошондо балким кичине көз караш да өзгөрүлө эле дейм. Ошо өзүнүн китеп аркылуу көз карашы өзгөрүлгөндөн кийин ал өзүнүн бала чакасына дагы кичине ошондой жакшыраак тартип тарбияны бермек эле. Биздин ошо эл ошо өзүнүн мындайча айткандай милдетин, бала тарбиялаш милдетти мугалимдерге, мектепке жөн эле алып илип койгон. Силер окутушуңар керек, силер тарбиялашыңар керек. Бул абдан туура эмес. Ошон үчүн эл ошол жерде кичине чыдамкай, сабырдуу болуш керек. Анан күнүнө жылына 20 эмес, жок дегенде 10 китеп окуса, жалпы Кыргызстан. Ошонун ичинде конституцияны окуса, 5 жылдан кийин бир мындай кичинекей болсо дагы кадам болот. Жылышы. Жакшы, рахмат ушу убактыңызды бөлүп, ошо сиз экөөбүз сүйлөшүп, анан убакыт саатты болжолдоп, Кудайым буйруган экен, насип кылыптыр бизге ушул убакытты. Мен да ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүзгө бакыт тилейм. Албетте. Чоң рахмат. Кудайым буйруса, биз үмүттөнгөн келечектеги Кыргызстанда бакубат жашоону дагы жарата алабыз. Албетте өзүбүздүн колубузда деп айтсак болот. Анан
Урматтуу угармандарга да айтат элем, бүгүн бизде Германияда медицина тармагында эмгектенип келген Аскат Түркбаев менен маектеше алдык. Анан сизге болсо жакшы күн каалайм. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Кызматта болсо журналист Канат Алмамбетов болду.